Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Семирип кетиптер. Бул эмнеси? Бактыгүл Бадиеваны көрөрмандардын сынына кабылды. Азыркы өнүккөн заманда айрым сахнадан алыстап кеткен ырчыларды алардын интернет баракчалары аркылуу көрүп, жашоосундагы өзгөрүүлөрү, жеке жаңылыктары менен таанышып туруу мүмкүнчүлүгү жаралды. Мындай учурда алардын өзгөрүүлөрүн жашоосунун көрүп гана тим болбостон, түздөн түз пикир айтуу, сынга алуу мүмкүнчүлүгү да пайда болду. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган интернет барактарынын бири бул Instagram. Кыргыз эстрадасынын ырчы, чоорчулары да бул соц тармактардан артта калган эмес. Алсак сахнадан алыстап, үй бүлөлүк жашоону тандаган ырчы Бактыгүл Бадиева да күн сайын Instagram баракчасынан эл менен амандашып турат. Анын Instagramдагы катталуучуларынын саны 578 миңден ашуун. Ырчы турмушка чыккандан кийин салмак кошуп, учурда бир аз толуп алган кезде Бадиеванын баракчасына акыркы күндөрү жүктөгөн сүрөттөрүн катталуучулары катуу сынга алууда. Алардын басымдуу бөлүгү ырчыны ашыкча толуп кеткен, өзүнө карабай койгонго, арыктасаң боло деген өңдүү сындардын айтышууда. Ал эми ырчынын чыныгы көрөрмандары бул семизден эмес, бул чыныгы келбет, аялдык бакыт дешип сындарды четке кагышууда. Ал эми мындай сындарга бир нерсе жооп берүүдөн алыс. Эске салсак, учурда Бактыгүл Бадиева 3 кызды тарбиялап чоңойтууда. Булак барометр чекиткейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билсеңиздер болот. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Бири-биринен кеңеш сураган Урмат Усенов менен Нурлан Насип. Нурлан Насип үйлөнөрдө өкүл эне катары бал ширин жубайларды тандаган эле. Анын бул тандоосу жакындарынын эле эмес, жалпы журтка жакты. Эки үй бүлө чогулганда орток темалар түгөнбөй, убакыттын кандай өтүп кеткенин байкабай калышат экен. Нурлан өкүл ата апасы менен жолукканда жан дүйнөсү эс аларын баса белгилейт. Урмат мырзанын 4 өкүл баласынын ичинен Нурлан ага окшоштугу менен өзгөчөлөнүп турат экен. Анын ата-энеси үйүндөгү тарбиясы, жада калса сүйлөгөндөрү, жашоо стили да окшош экенин айтып кубанат Урмат мырза. Жалаң эле кеңеш бере бербей, кээде өзүбүз деле кеңешке муктаж болуп калабыз. Ашкан акылдуу адамдар эмеспизби деген өкүл ата менен өкүл эне көйгөй болуп калган учурда өкүл балдарына кайрылып кеңеш сурашат экен. Булак аргумент чекиткейжи. Айгерим Расул кызынын боёксуз сүрөтү миллионго жакын адамга жакты. Ырчы Айгерим Расул кызы жакын эле Instagram баракчасына боёнбогон сүрөтүн жүктөгөн эле. Сүрөт жүктөөлөрү менен ага 1,5 миллиондон ашык көрүүчү топтолуп, 51 миңден ашык адам жактыны басып, 6 миңден ашык адам ар кандай үмүттөгү пикирин калтырышкан эле. Айгеримге жазылган пикирлердин көпчүлүгү анын нукура сулуулугунан суктанышкан, анын боёксуз өң келбетине таң калышкан болчу. Жакын эле ырчы Айгерим билимдүү бир ММК кулактарына берген маегинде уулуна 3 ай болгонун, азырда тойлорго чыгып ырдай баштаганын айткан эле. Ал өзүнө карата айтылган сын пикирлерге көнүп бышып калганын, сахнада 25 жылдан бери экенин айтып, үй бүлөлүк жашоосунда да токтолгон. Айгерим кандай боёкту колдоноорун, 2 баласын кантип багып жатканын бери айтып берген эле. Эскерте кетсек, Айгерим Расул кызы өткөн жылдын аягында уулду болгон. Көпчүлүк ырчы Айгеримди абдан эмгекчил, айым катары баалашат. Себеби ал кош бойлуу кезинде да тынбай эмгектенип, сахнадан түшпөй ырдап келген. Албетте, ошол учурда ага ар кандай сын пикирлер да айтылган эле. Булак аргумент чекиткейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билсеңиздер болот. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.